Бүгүнкү күндө интернет пакетин тандаш үчүн көп ар кандай тарифтер бар. Ошонун ичинде, тарифтердин ичинде сиздин каалашыңызча каалаган ушул интернеттин размерлери бар. Мисалы үчүн сиз эгерде тандап алам десеңиз, көп колдонсоңуз, көп интернет ресурстарды караштырсаңыз, көп мисалы үчүн ар кандай баягы интернет ресурстар болот. Баягы окуу үчүн, же болбосо мисалы үчүн китептерди карайм десеңер, же болбосо кино көрөм десеңиз, ошондо сизге көбүрөөк пакеттер бар, тарифтер керек. Бүгүнкү учурда бизде кандай десем, бир нече түрү бар интернет пакеттердин. Ошол интернет пакеттер тарифтердин ичинде болот. Эгерде тарифтерди айтып кетсек, бизде тарифтердин бүгүнкү күндө жөнөкөйлөтүп койгонбуз. Мисалы үчүн, эгерде бизде мурда атайын өзгөчө бир нече катар тарифтер сүйлөө үчүн болсо, андан башка тышкары, мисалы үчүн интернет үчүн башкача өзгөчө интернет үчүн тарифтер бар болчу. Азыркы күндө биз аны баардыгын оңоюраак кылып, мисалы үчүн биздин абоненттерге баш айланып кайсы тарифти алсам, кайсысын тандап алсам деп кыйналып отурбаш үчүн биз ошол тарифтерди жөнөкөйлөтүп бир эле линейка кылып койдук. Бир линейка дегенибиз азыркы күндө бизде просто линейка, тарифтердин просто линейкасы бар. Демек интернет пакетти туура тандаш үчүн тарифин туура тандаш керек экен да? Туура. Сиз өзүңүзгө карата, мисалы үчүн сиз билесиз да, кайсы мисалы үчүн ресурсту колдонсоңуз, ошол кино ресурстары десеңиз, мисалы үчүн бир кинону көрөм десеңиз, орточо бул 500 мегабайттан 1 гигабайтка чейин болот. Бул орточо көлөмдөгү кинону көрөм десеңиз, бул 500 мегабайттан 1 гигабайтка чейин болот. Ошол көлөмдөн жараша сиз билесиз, мисалы үчүн мен бир күндө бир кино көрөм деп. Ошондо сиз түшүнөсүз кандай интернет пакет сизге керек экенин. Баягы жаңы интернет пайда боло баштаганда интернет кымбат болчу. Ошол убакта атайын тарифтер чыккан. Бул планшет үчүн, бул смартфон үчүн, бул болсо жөн эле сүйлөшкөн үчүн, жөнөкөй телефондор үчүн деп. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн көп эле биздин кардарларыбыздын колунда смартфондор бар. Ошол үчүн биз азыр мен айтып кеткендей жөнөкөйлөтүп бир эле баягы тарифтердин линейкасын чыгарып койдук. Ошол тарифтердин ичинде эле каалаганына айырмасы жок. Бүгүнкү күндө сен кыйналбайсың. Буну мен планшетке алсамбы, буну мобилдик телефонго алсамбы деген. Сен өзүңө жараша тарифтерди эле баягы интернеттин пакети боюнча жараша тандап аласың. Мисалы үчүн, эгерде сүйлөшөм десең, жөнөкөй эле телефондор десең, бизде сүйлөө жана SMS жиберүү Билайндын ичинде баардыгы төлөмсүз болуп калган. Төлөмсүз дегенде кандай? Чексиз болуп калган. Сен бир эле пакетти сатып алып, ошонун ичинде каалашыңча сүйлөй бересиң. Жооп буга аябай жөнөкөй. Мисалы үчүн, кишилердин баардыгы түнкүсүн уктап жатат. Күндүзү болсо кишилер көп интернет колдонушат. Ошол үчүн түнкү интернеттин ылдамдыгы дайыма жогору болот. Мисалы үчүн, бүгүнкү күндө биз баягы түнкү интернетти колдонгон кардарлар үчүн, абоненттер үчүн биз атайын чексиз интернет берип койдук. Бүгүнкү күндө ошол биз берген мүмкүнчүлүктөрдү биздин абоненттер жакшы колдоно баштады. Эгерде айтып кетсек, азыр күндүзгү тариф мурдагыдай эле аябай көп колдонулат, түнкүсү азыраак колдонулат. Биз баягы боштук бергенден кийин, чексиз интернет түнкү бергенден кийин, ошол интернетти кишилер, адамдар көбүрөөк колдоно баштады. Бул суроого жооп бериш үчүн дагы биз базовый станция деген нерсени билишибиз керек. Ар бир абонент жөн эле телефондон телефонго байланышпастан, байланыш базовый станция аркылуу болот. Ошол базовый станциялардын аркылуу связь болуп жүргөндө, эгерде абоненттердин көлөмү аябай чоңоюп кетсе, бир эле убакта интернеттен колдонгон абоненттердин көлөмү чоңоюп кетсе, ошол убакта интернеттин сапаты же болбосо ылдамдыгы азайып калышы мүмкүн. Канчалык абоненттердин интернет колдонуп турган абоненттердин бир эле убакта көлөмү азайган сайын, ошол убакта интернеттин ылдамдыгы жана сапаты жогорураак болот. Бул
кайсы гана мобилдик операторду албасаң, бул бирдей эле принцип боюнча иштейт да. Ошол үчүн биз эгерде айтып кетсек, бир жерге барсаң жакшы иштейт интернет, бир жерде жаман иштейт, бул же базовый станция бар же жок, ал жерде 3G станция же 4G станция ошодон дагы көз каранды, ошодон көз каранды болот. Эгерде тактап айтып кетсем, бунун жыйынтыгы бул. Биринчиден, интернеттин сапаты базовый станциянын түрүнөн көз каранды. Эгерде 3G же 4G базовый станция болсо, андан тышкары экинчи шарты бул бир эле убакта интернет колдонгон абоненттердин көлөмү чоңоюп же азайып калса, ошондон дагы сапаты жана ылдамдыгы көз каранды. Эң эле баягы активный биздин абоненттер көбүнчөсү эле бул биздин студенттер. Бизде просто деген тарифибиз бар. Ошол тариф 95 сом жумасына турат. 95 сомго сиз мисалы үчүн күндүз 4 гигабайт 3G, 4G же 2G пакетке бөлүнбөгөн интернет аласыз жана түнкүсүн сиз чексиз интернет менен колдоносуз. Бул пакеттин ичинде сүйлөй бересиз каалашыңызча, чексиз смстерди жибере бересиз.